Саламатсыздарбы? Сабагыбызды улантабыз. Бүгүн биз сиздер менен сүйлөм толуктоо бөлүмүнө киришебиз. Буга чейинки сабагыбызда сүйлөм толуктоо тести тууралуу кенен маалымат берилген. Ал эми бүгүнкү сабагыбызда сүйлөм толуктоо тестине дагы бир сыйра кайрылабыз жана сүйлөм толуктоо тестиндеги сүйлөмдүн түрлөрү, анын бирөө болгон себеп натыйжалаш сүйлөмдөрдүн сөздүк логикалык тестте кездешиши жана алардын жолун кантип туура табуу керек, мына ошого токтолобуз. Сүйлөм толуктоо тести бул бөлүмдө айтылган ойлордун ортосундагы логикалык байланышты таба билүү жөндөмү бааланат же болбосо текшерилет. Окуучудан негизинен орто мектеп бүтүрүүчүсү билиши керек болгон сөз байлыгы же болбосо лексикалык минимум жана логика талап кылынат. Ал эми суроолорго жооп берүү үчүн негизинен варианттарда берилген сөздөрдүн маанилерин билүү жетиштүү болот. Сүйлөм толуктоо тестинде бир же эки андан көп сүйлөм берилет. Ал сүйлөмдөрдө 1-4 чейин бош орун калтырылып берилет. Ал эми алдындагы 4 вариантта дал ошол бош орундарга ирети менен туура келүүчү сөздөр берилет. Сүйлөм толуктоо тестиндеги сүйлөмдөр ар түрдүү илимдерден, мисалы экономикалык илимдерден, табигый илимдерден жана гуманитардык илимдерден алынат. Сүйлөм толуктоо тести боюнча негизги тестте 10 суроо берилет. Мына ошол 10 суроону кантип туура иштөө жөнүндө кеңири токтолобуз. Сүйлөм толуктоо тестинде кездешүүчү сүйлөмдөр бул алгачкысын алып карайлы. Себеп натыйжалаш сүйлөмдөр. Себеп натыйжалаш сүйлөмдөрдө сүйлөмдүн бир бөлүгү себепти, ал эми экинчи бөлүгү анын натыйжасын билдирип турат. Же болбосо биринчиси натыйжаны, экинчиси себепти билдирип турат. Биз сүйлөм себеп натыйжалаш сүйлөм экенин кантип айырмалайбыз? Бул сүйлөмдөрдү анткени, себеби, андыктан, ошондуктан, ошонун натыйжасында деген сыяктуу байламталар жана гандыктан мүчөсү, анан ган жана үчүн жандоочу аркылуу байланышкан сүйлөмдөр уюштурат. Демек, мына ушул байламталар, мүчөлөр кездешкен сүйлөмдөрдү биз эч ойлонбостон туруп, демек бул себеп натыйжалаш сүйлөм деп алсак болот. Ал эми кээде байламталар жок, мүчөлөр жок эле тыныш белгилери аркылуу дагы себеп натыйжалаш сүйлөмдөр түзүлөт. Ал сүйлөмдөр кыска сүйлөмдөр болот. Кайсыл учурда тыныш белгилер аркылуу уюшулат. Эгерде татаал сүйлөмдүн тутумундагы биринчи жөнөкөй сүйлөм себепти, ал эми экинчиси натыйжаны билдирсе, эки сүйлөмдүн ортосуна сызыкча белгиси коюлат. Тескерисинче биринчи сүйлөм натыйжаны, экинчи сүйлөм себепти туюндуруп калса, анда бул экөөнүн ортосуна кош чекит коюлат. Демек, себеп натыйжалаш сүйлөмдөрдү бир гана байламталар жана мүчөлөр эмес, тыныш белгилер аркылуу дагы уюшулат деп жыйынтык чыгарсак болот. Сүйлөм толуктоо тесттерин иштөөдө ачкыч сөздөр жана сүйлөмдүн шаблонун эске тутуп калуу бизге жоопту туура табууда абдан зор жардам берет. Ачкыч сөздөр кайсылар? Кызматчы сөздөр, мүчөлөр, биз азыр эле айткан байламталар жана мүчөлөр. Ошондой эле мындан сырткары дагы сүйлөмдө бизге жардам берүүчү ойдун негизин ээлеген сөздөр болот. Мындайча айтканда, буларды дагы экинчи даражадагы ачкыч сөздөр деп эске тутуп алсак болот. Ал эми сүйлөмдүн шаблонун же болбосо сүйлөмдө эмне тууралуу сөз болгонун кайра-кайра сүйлөмдү карап отурбай эле эсибизге тутуп алсак, бул дагы бизге убакытты үнөмдөөгө жана туура жоопту табууга жардамын тийгизет. Төмөндөгү сүйлөмгө көңүл бурабыз. Жогорку окуу жайына тапшыруу болгондуктан көп абитуриенттер тестке даярданууну. Бул жерде ачкыч сөз катары биринчи даражадагы болгондуктан деген гандыктан мүчөсү аркылуу аяктап атат биринчи сүйлөмүбүз. Демек, ушуну ачкыч сөз катары алабыз. Демек, бул себеп натыйжалаш сүйлөм. Ал эми экинчи даражадагы ачкыч сөз катары жогорку окуу жайына жана тестке даярдануу дегенди эсибизге тутуп калабыз. Анда эмесе жоопторго көңүл бурабыз. Демек, окуу жайга тапшыруу жеңил. Ал эми абитуриенттер тестке даярданууну каалашат дейт. Бул жооп логикалык жактан сүйлөмгө туура келбейт. Себеби жеңил болгондуктан тестке даярданууну каалашат деген тескерисинче болуп калып атат. Жооп туура эмес. Экинчи вариант
жогорку окуу жайы демек жеңил болгондуктан тестке даярданууну тапшырбайт дейт. Бул жерде тестке даярданууну тапшырбайт деген сөз айкашы уюшулушу туура эмес. Жооп туура эмес. Жогорку окуу жайына тапшыруу оор болгондуктан көп абитуриенттер тестке даярданууну каалашпайт дейт. Эгерде оор боло турган болсо, каалабай коюу натыйжа бербейт. Демек жооп туура эмес. Туура жооп катары бизде бир вариант калды. Г варианты жогорку окуу жайына тапшыруу оор болгондуктан көп абитуриенттер тестке даярданууну күчөтүшөт. Демек, тестке даярданууну күчөтүү бул натыйжа, ал эми анын себеби окуу жайга тапшыруунун оор болушу. Демек, логикалык жактан дагы, грамматикалык жактан дагы Г варианты бул суроого туура жооп катары кабыл алынат. Андан кийинки сүйлөм. Өлкөдө азык-түлүк кетти дейт. Чек аралар 2 айдан бери. Демек, биз жана айттык, эч кандай байламтанын, эч кандай мүчөнүн жардамысыз эле тыныш белгилери аркылуу дагы себеп натыйжалаш сүйлөмдөр уюшулат деп. Ошого мисал катары карасак болот. Демек, сүйлөмдүн биринчиси натыйжа бул азык-түлүктүн кандайдыр бир окуяга дуушар болушу. Ал эми анын себеби экинчи сүйлөмдө берилиши керек. Бул жерде ачкыч сөздөр тыныш белгиге көңүл бурабыз. Андан кийин азык-түлүк, анан чек аралар деген сөздү ачкыч сөз катары карайбыз дагы. Сүйлөмдүн шаблонун эске тутуп алып жоопторго өтөбүз. Демек, азык-түлүк жетишпейт, чек аралар ачык дейт. Бул жооп логикалык жактан туура эмес. Себеби чек ара ачык болуп атса, сырттан товар кеңири кирет дагы, жетишпестик пайда болушу мүмкүн эмес. Жооп туура эмес. Азык-түлүк кымбаттап кетти, чек аралар ачык дейт. Бул жерде дагы логикалык жактан туура эмес ой келип чыгат. Чек аралар ачык болсо, азык-түлүктүн кымбатташына зарылдык жок. Андан кийинки жоопко көңүл бурабыз. Товарлар, азык-түлүктөр арзандап кетти. Чек аралар 2 айдан бери жабык дейт. Эгер чек аралар жабык болсо, анда азык-түлүктүн арзандашы күтүлбөйт. Себеби жетишсиздик пайда болот. Ал эми жетишсиздик пайда болгондо азык-түлүк кымбатташы керек эле. Демек, жооп туура эмес. Г вариантына көңүл бурабыз. Азык-түлүк кымбаттап кетти, 2 айдан бери чек аралар жабык. Демек, азык-түлүктүн кымбаттап кетиш натыйжасына себепкер болуп атат чек аралардын 2 айдан бери жабык тургандыгы. Туура жооп мына ушул жооп. Г варианты. Азык-түлүк кымбаттап кетти, 2 айдан бери чек аралар жабык. Мына ушул варианттагы сөздөрдү ордуна ирети менен койгондо гана биздин сүйлөмүбүз логикалык жактан дагы, грамматикалык жактан дагы туура уюшулду. Кийинки сүйлөмгө көңүл бурабыз. Адамдын мүнөзү сызыкча, адам белгилүү бир кырдаалдарга реакция көрсөтөт дейт. Бул жерде демек биринчи сүйлөм себеп, ал эми экинчиси натыйжа болуп калды. Ошол себепти ортосуна сызыкча белгиси коюлду. Эч кандай бул жерде байламталар жана мүчөлөр жок. Сүйлөмдүн шаблонун эске тутуп калабыз. Мүнөзү белгилүү бир реакция деген сөздөрдү ачкыч сөз катары эсибизге тутабыз. Жоопторго көңүл бурабыз. Адамдын мүнөзү өзгөрбөйт. Анын ар түрдүү кырдаалдарга бирдей реакция көрсөтүп калып атат. Эгерде адамдын мүнөзү өзгөрбөгөн учурда, демек анын реакциясы дагы өзгөрбөш керек эле. А бул жерде ар түрдүү деген жооп туура эмес келип калды. Кийинки жооп. Адамдын мүнөзү өзгөрөт. Анын ар түрдүү кырдаалдарга, белгилүү бир кырдаалдарга реакциясы окшош дейт. Эгер адамдын мүнөзү өзгөрүп аткан болсо, демек анын реакциясы дагы ар түрдүү болуш керек эле. Бул жооп дагы туура эмес. Кийинки жоопко көңүл бурабыз. Адамдын мүнөзү өзгөрбөйт. Белгилүү бир кырдаалдарга анын реакциясы бирдей. Бул жооп туура. Себеби дегенде адамдын мүнөзү өзгөрбөгөн учурда, демек анын реакциясы дагы ар дайым бирдей болот. Ал эми Г вариантты карай кетели. Адамдын мүнөзү өзгөрөт. Ал эми анын реакциясы бирдей дейт. Бул жерде дагы себеп натыйжалаш сүйлөм уюшулбайт. Демек, туура жооп өзгөрбөйт жана бирдей. Сүйлөмдү толук окуйбуз. Адамдын мүнөзү өзгөрбөйт. Адам белгилүү бир кырдаалдарга бирдей реакция көрсөтөт. Демек, мүнөзү бирдей болгон, өзгөрбөгөн учурда анын белгилүү бир кырдаалдарга реакция көрсөтүүсү дагы бирдей болот. Кийинки сүйлөмгө көңүл бурабыз. Айдоо маданияты
себептүү, көп айдоочулар жол кыймыл эрежелерин, ошондуктан жол кырсыктары дейт. Бул жерде себептүү жана ошондуктан деген байламталар аркылуу уюштулуп атат. Демек бул себеп натыйжалаш сүйлөм. Ал эми экинчи даражадагы ачкыч сөз катары биз айдоо маданияты, жол кыймылы эрежелерин дегенди эске тутуп калабыз. Демек айдоо маданиятынын кандай болушуна улам, анан жол эрежелеринин сакталышы же сакталбашынан улам жол кырсыктарынын келип чыгуу же келип чыкпоо жөнүндө ой кетип атат. Жоопторго көңүл бурабыз. Демек айдоо маданияты жогору болсо, жол кыймыл эрежелери сакташып дейт, анан кырсыктар болууда дейт. Демек эгер айдоо маданияты жогору болсо, жол кыймыл эрежелери сакталып атса, ар кандай кырсыктар болуусу мүмкүн эмес. Жооп туура эмес. Экинчи жооп: айдоо маданияты төмөн, жол кыймыл эрежелери сакталат. Эгерде айдоо маданияты төмөн болсо, жол кыймылы эрежелери сакталышы мүмкүн эмес. Биз үчүнчү жоопко жетпей туруп эле ушул жерден эле бул жоопту туура эмес жоопко кетиребиз. Андан кийин айдоо маданияты төмөн, жол кыймылы эрежелерин сакташпай, жол кырсыктары болууда. Логикалык жактан мына ушул жоопту биз туура катары кармап турабыз. Кийинки акыркы вариантты карайбыз. Айдоо маданияты жогору, жол кыймылы эрежелерин сакташпайт дейт. Буну дагы биз үчүнчү жоопко жетпей туруп эле ушул жерден карама каршылык келип чыгып калды. Эгерде айдоо маданияты жогору болсо, сөзсүз түрдө жол кыймылы эрежелери сакталмак. Демек бул жооп туура эмес. В вариантындагы төмөн сакташпай болууда деген жооп туура. Демек айдоо маданияты төмөн себептүү, көп айдоочулар жол кыймылы эрежелерин сакташпай, анан ошонун натыйжасында жол кырсыктары болууда дейт. Демек В варианты туура жооп. Кийинки суроого көңүл бурабыз. Бензинге болгон баа кескин, токтотуу жайлары себептүү, автомобилдерге болгон суроо талап дейт. Демек карайбыз. Бензинге болгон баа, бул жерде себептүү деген кызматчы сөз турат байламта, мына ошону эстеп калабыз. Анан бензинге, токтотуу жайлары, автомобилдерге суроо талап деген сөздөрдү эстеп калабыз. Жоопторго көңүл бурабыз. Бул жерде себептүү дегенден кийин да бир орун калтырылган. Кечирип коюңуздар, бул жерде белгиленбей калыптыр. Көңүл бурабыз. Себептүү дегенден кийин дагы сөз коюлушу керек. Демек бензинге болгон баа арзандаса, токтотуу жайлары жетишсиз дейт, чоң жана кымбат дейт. Эгерде арзандаса, токтотуу жайлар жетишсиз болушу мүмкүн. Бирок чоң жана кымбат автомобилдерге суроо талаптын өсүшүнө булар себеп боло албайт. Кийинки жоопту карайбыз. Бензин кымбаттады, токтотуу жайлары курулуп жатат дейт. Суроо талап азайды дейт. Бул жерде бензин анан токтотуу жайларынын курулуп жатышы жөнүндөгү ой негизинен логикалык жактан туура эмес уюшулат. Мына ошол себептүү бул жоопту туура эмес деп кабыл алабыз. Бензин арзандайт, токтотуу жайлары курулуп жатат дейт. Бул жерде дагы курулуп жатат деген сөз айкашынан улам бул жоопту туура эмес катары кабыл алабыз. Акыркы вариантты карайбыз. Бензинге болгон баа кескин кымбаттап, токтотуу жайлары жетишсиз болгон себептүү, кичине жана үнөмдүү автомобилдерге болгон суроо талап өстү. Г вариантын тандап алганда гана биз сүйлөмдү туура толуктай алабыз. Демек туура вариант кымбаттап, жетишсиз болгон, кичине жана үнөмдүү деп алсак болот. Мынакей өзүңүздөр көргөндөй, ар бир сүйлөмдү биз варианттарды коюп, кайра ошол жерге сүйлөмгө кайтып барбай эле, кыйналбастан эле варианттарда берилген сөздөрдү сүйлөмгө жараша туура колдонуп, анан шаблондуу жана ачкыч сөздөрдү туура колдоно алсак эле биз туура жоопту баттап алабыз. Сүйлөм толуктоо бөлүмүнүн негизги максаты мына дал ушунда. Эгерде сөздөрдү сүйлөмдөрдө туура байланышта колдоно алсак жана колдоно билсек, туура кое алсак гана биз сүйлөм толуктоо тестин мыкты аткара алабыз. Биз бүгүн сүйлөм толуктоо тести жана андагы себеп натыйжалаш сүйлөмдөр, алар кандай уюшулат, ачкыч сөздөр, сүйлөмдүн шаблонун эске тутуп калуу жана бир нече тесттик тапшырмаларды
аткарууга көңүл бурдук. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.